Жаздың күні башталғанда эле майрам башталат. Майрам жыттанат деп койсок болот. Себеп дегенде биринчи күнү эле башталганда жаз майрамы кирип келди дейбиз. Андан кийин туу майрамы, желек майрамы. Анан ошентип жүрүп 8 март, ошону менен барып Ноорус. Ошо жаздын гүлүндө, ушундай колумда турган сонун кызыл гүлдөр бар. Азыр мен ушул гүлдөрдү атайын Ысык көл Каракол шаарынан бери келген Каракол айымдарына арнагым келип турат. Ассаламу алейкум, урматтуу кадырлуу көрөрмандар. Албетте бул чай үстүндө сырдашуу берүүсү башталды. Бүгүн биздин мейманыбызга келген Акыл Сайра эжекебиз менен азыр чай үстүндө кенен отуруп сырдашабыз. Мен ушул гүлдөрдү ар бир апага белек кылып бергим келип атат. Анткени жаз майрам. Рахмат. Бул сиздерге. Рахмат. Баарыңыздарга жеткиргенге албетте аракет кылабыз. Майрамыңыздар менен. Майрамыңыз узун болсун. Апаларды сыйлап силер аман болгула. Бул апаларыма дагы. Ар бириңиздерге бирден бул өрүктүн гүлү. Келиңиздер. Ар дайым ушу гүлдөй жайнап, жаркырап, жакшы ырдап, элибизге ар дайым жакшы кызмат кылып жүрө бериңиздер. Аракет кылабыз. Оорубаңыздар апалар. Бар болуңуздар. Аябай жыт. Апалардын маанайын көтөрүш үчүн ушундай колдон келишинче жакшы өрүктүн гүлдөрүн белекке бергенге биз дагы аракетибизди жасадык. Азыр апалардын жакшынакай бир ыры болсун. Бизден алыстабаңыздар, биз менен болуңуздар. Сағатаңданып, жасытаңан жашы шарымсың, бақыт үрін ырдап шаңданып. Кышты күнгі оқ жүресінің, кенен ачқан бақыт ешігі, ойыныңда гүлді өсілі, қара қолым алтын бешігім, ойыныңда гүлді өсілі, алтын бешиги. Күндө тоскун алгаш жергемде, күндөй жаркып турат көргөндө, арулуттар жашайт ырыстуу, бакыт гүлүн жайнап тергенге. Кышты күнгө кош жүрөсүнүн, ойыныңда гүлді өсілі, қара қолым алтын бешігім, ойыныңда гүлді өсілі, қара қолым алтын бешігім. Саймалап, аяқ жағын толқын аймалап, суғын артып саға көктөгү, ай жылдыздар келіп байралап. Кышты күнгі қош жүресінің, кенен ачқан бақыт ешігі, ойыныңда гүлді өсілі, қара қолым алтын бешігім, ойыныңда гүлді өсілі, қара қолым алтын бешігім. Қарегендей сақтап көзімдің, ордосысың ысып көлімдің, омат дилейм шарым өзіңі, гүлін арна бару сезімдің. Кышты күнгі қош жүресінің, кенен ачқан бақыт ешігі, ойыныңда гүлді өсілі, қара қолым алтын бешігім, ой
көсөлү кара колум алтын бешиги кышты күнгө кош көзүнү кенен ачкан бакыт эшиги коюнумда гүлдөп өсөлү кара колум алтын бешигим коюнумда гүлдөп өсөлү кара колум алтын бешигим. Suzuki техникалык тейлөө станциясы автоунаалардын бардык түрүн оңдойт. Тейлөө борбору талапка жооп берген заманбап технологиялык шаймандар менен жабдылган. Унаанын коопсуздугу жана иштешине кепилдик берилет. Техникалык тейлөө станциясында тажрыйбалуу чеберлер кызмат көрсөтөт. Анда компьютердик диагностика, дөңгөлөк түздөө, унаанын кыймылдаткыч бөлүгүн оңдоо, малярдын жумуштары, унаа жуучу жай жана башкалар. Станциянын аймагында унаа тетиктерин саткан магазинда орун алган. Баалары базар баасынан жогору эмес. Дареге Алмата көчөсү 291. Байланыш телефондору 0778 77 99 91 0705 77 99 91. Урматтуу этилөгөчүлөр, өзүңүздөр көргөндөй атайын те Каракол шаарынан бери келишип, Каракол деген сонун жакшынакай ыры менен башталды. Эжекебиздин ырлары бул жакта Каракол айымдары тобу болду. Азыр эжеке, ушул топтун жетекчиси катары мен сизден сурагым келип атат, эң биринчи башталганда элечи. Мурда бизге бир 2-3 жыл мурда тартылгансыздар. Ошондо ушул жүргөн апалар бардыгы тең тартылган. Анан дагы араңыздарга келип кошулам дегендерден жокпу? Кичине азайган өңдөнөт, бирок көбөйбөпсүздөр. Эми туура суроо болду. Бул топко кошулам дегендер аябай көп. Ошонун ичинен иргеп, баарын эле кошулам деген баарын эле ала албайт экенсиң. Аларга туура түшүндүрүп, көңүлдөрүн оорутпай, анан ошолордон иргеп, ошо үндөрү бар, комуз черткен, комуз чертеби, ошондой апаларды алып атабыз. Эми кошулам дегендин баарын ала берсек бир 20-30га деле жетип кетчү дейбиз. Ошон үчүн биздин Каракол шайыр апалар тобун чаккан, ушундай өтө көп эмес, алып барганга ошо 12-13 ашып кетсе 15 апалар менен алып келатабыз. Негизи ырларыңыздар мындай жаңырган өңдөнүп калыптыр, дагы жакшы ырлар кошулуптур, жаңы көйнөктөр кошулуптур. Анын бардыгын кимдер? Дагы деле ошол апалар өздөрү тигип атасыздарбы? Ооба, эми бул кийимдер өңгөчө бул апалар болгондон кийин жаш кыз эмес, келин эмес, анан апалардын статусу менен жүрүп аткандан кийин өтө чаңкыйбаган, бирок апалардын баягы көңүлдөрүн басып койбогон күрөң кара эмес көбүнчө. Мындай кичине жаштары улгайып баратса дагы жаштыкты эстеп, ушундай өзлөрүн улгайгандыгын билгизбей бир жакшы өңдөр менен көйнөктөрдү кийсек деген ойлорубузду айкалыштырып, анан ошондой кийимдерди чогуу кеңешип, кептешип, тиктирип жүрөбүз. Азыр эми баягы орус руходон бир топ эле алыстап калдык. Буга дагы шүгүрчүлүк келтирели. Анан ошо концерт коелу деп, ошо Караколго же дагы ушундай кечелерди уюштуралы деп атасыздарбы? Эми андай алдыда максаттарыбыз былтыр 19-жылдары аябай жакшы болуп келатканбыз. 19-жылдары ушул шайыр апалар статусун алып, жеңүүчү болуп, таанылып, анан ушул эмеге келгенден кийин бир шаарыбызга дагы ушул Каракол шаары Ысык-Көл областынын областы болгондуктан ошолорго таанылып, апалардын көңүлүн көтөрүп бир концерттерди уюштурсак деген оюбуз бар болчу. Бишкекке дагы ошо бүтүндөй Ысык-Көлдөн чыккан таланттарды уюштурсак деген оюбуз бар болчу. Дагы бул жерде улуу маданият чөйрөсүндөгү инсандар менен байланышып ушул концертти берсек деген максатыбыз бар эле. Ошо жалгыз эле биздин айымдардын концерти эмес, ошолорго илинип бир номер болсо да илинип калсак деген. Анан эми өзүңүздөр көргөндөй 2020 жыл ушундай кыйынчылыктын жылы болду. Биз аны концертти ойломок тургай бири-бирибизге жолугушубуз кыйын болуп калды. Биз дагы эне катарында, чоң эне катарында
ушул балдарыбыздын, неберелерибиздин аманчылыгын тилеп үйдөн чыкпай ушундай бир эмеге туш болдук былтыркы жылы. Ошентсе дагы өзүбүз телефон аркылуу байланышып, анда-санда бир жолугуп коюп аттык. Эми келечек алдыда. Буюрса. Азыр дагы силердин жаңы ошо репертуарга жазылган ырларыңыздар бар экен. Ошол ырлардан дагы бирөөнү көрүп алалы. Жалпы көрүүчүлөр менен эфирде улайбыз. Бул ырыңыздар дагы чындыгында жакшы жазылыптыр. Азыркы заманга, азыркы талапка жооп бере турганчы. Анан силерде мурда барганда каракол деген ырыңыздар жок эле. Каракол деген илгери бир ырларды бала кезинде мен да угуп калгам. Бирок бул жаңы жасалып чыккан ыр окшойт. Бул сөйлөгөнү кимге таандык? Каяктан же атайын буйрутма бердиңиздерби? Жакшы. Эми багы топ болгондон кийин репертуарды да өзгөртүп туруш керек да. Анан биздин ошо шайыр апалар тобу Каракол шаарынан чыгып аткандан кийин ушу Жекшенова ошо композитор бизди жетектеп келаткан ошо композитор, аткаруучу, обончу Жекшен Тагаевдин сөзүнө жазылган, ону да өзүнүкү. Анан Каракол шаарын таанытыш үчүн ошо Караколдон чыгып аткандыгыбызды билгизиш үчүн как-то бир өзүбүздүн гимн сыяктуу кылып ошо Каракол деген ырды аябай ошо эмеге төп келишип пайда болгонуна аябай сүйүнүп атабыз. Ошол Жекшен Тагаевдин ыры, ону да Жекшен Тагаевдики. Биз аны ушундай кубануу менен, анан биздин шаарыбызда былтыр эми көп иш-чаралар болгон жок. Ошо быйылкы жылдардан баштап ошо Каракол шаары биздин шаарыбызды ошондой эле топту тааныштырат деген ойдобуз. Эми ошол жакта деле мисалы үчүн телеканалдар бар, Караколдо делечи. Ошондой эле мисалы үчүн азыр апалар, ушул өзүңүздөр айткандай таланттуу апалар, шайыр апалар баары биригип мисалы үчүн ар кайсы областтарда, райондордо чакырып менен бири-бирине ынтымакка чакырып өткөрүшүп атат. Анан балким сиздер дагы башка жактан, башка район, башка областтардан балким ошондой сиздерге окшогон таланттуу апалардан чакырып бир майрамдык кече өткөрөсүздөр.
Ошол жөнүндө ойлонгон жоксуздар? Ойлонгонбуз. Муну 19-жылы ушу шайыр апалар чоң конкурстар болуп жатпадыбы телевидение берүүсү менен. Ошондо райондор көп чакырык кылышты бизди. Ушундай биргелешип, аялдардын ынтымагын түзөлү, чогулуп бир концерт курсак деген. Анан эми келечекте алдыда максатыбыз турат. Ошол биздин эле областтын райондору эмес, ошо Баткен областы болобу, Жалал Абад областы болобу, Нарын болобу, биздин башкараак областтын райондору менен байланышып бир аялдардын, ошо апалардын бир ынтымагы менен элдин ынтымагына чакырсак деген ой максатыбыз бар. Жакшы. Негизи сиздер дагы ушундай бир жерге чакырык таштап көрүңүздөр да. Балким ушу биздин эфир аркылуу бул жакта келсеңиздер болот, биз байланышалы деп. Жакшы болот эле, жакшы болот. Мына бизде чакырык жасаган райондор менен байланышсак. Кайсыл жердин апалары сиздерге жагып турат. Ошол күчтүү апаларды көрүңүздөр. Анан ошол жакта чакырыңыздар, анан ошол менен талантыңыздарды дагы сынап көрүңүздөр. Жакшы идея экен, жакшы. Ушу чай үстүндө ушу апалардын биримдигин бириктирсек аябай жакшы. Муну биз колдойбуз буюрса. Мисалы үчүн жалпы апалар тобун көрүп жүрөсүздөр да. Анан сиз кайсыл жакты чакыра аласыз? Ушул жакта мисалы үчүн көргөндөр болсо, бул жактан биз менен байланышкыла деп. Эми азыр биздин ушу шартка байланыштуу көп алыс жактагылар менен байланыша албай атпайбызбы? Биз байланыша алабыз силердин теле берүүгө ушул Чүй областынын ошо райондору менен чыгып келаткан. Мына азыр эле бир кыз менен байланыштым. Ошо аябай бизде эме жакшы дух берди, мактоолорун айтты. Ошолор менен байланышуу ойлоп атам, ушу Чүйдүн тегерегиндеги райондор менен байланышсак. Жарай, урматтуу телекөрүүчүлөр, анда ушул Ысык көл, Каракол айымдары атайын ушул Чүйдө дагы кайсыл апалар бар болсо, ошонуңуздар байланышка чыгып эжекебиз менен анан жакшы бир ынтымакта дагы бир кече өткөрсөңүздөр болот экен. Азыр болсо эжекелерибиздин дагы бир жакшы ырына күбө болалы. Жазда келгем айлыңа қызыл өрік, düştü görgüңө seni görүп, күн отуруп түбүнгө
Муну эч кандай жаман деп айта албайбыз. Чындыгында баардыгыбыз тең көп болдук. Өзгөчө. Сонун апалар чындыгында эң негизгиси баягы сизге дагы күч кубат. Ушундай чарчабай. Анан сиздердин араңыздарда мисалы үчүн акындар бар экен. Өзүңүз айтып аткандай ошо Жекшен Тагаев агайыбыздын дагы обондору бар дейт. Балким ошол инсандардын чыгармачылык кичилерин өткөрүп көрөлү деген оюңуздар барбы? Бар эми бул Ысык көлдөн чыккан обончулар өтө деле көп эмес. Бирок аз болсо да саз обончулар. Аксубай Атабаев, Тосманбетова, ушул сыяктуу эмне деген обончуларыбыз бар. Анан ошонун катарында мына аткаруучу обончу Жекшен Тагаев агайыбызды ошо колдосок деген оюбуз бар. Ошол кишинин чыгармачылык бир ошо берүүсүн, концертин уюштурсак деген ой максаттар алдыда. Аны бүтүндөй областыбыздын баары колдоп атат. Мына Жекшен Тагаевдин ушунча эмгеги эл ичинде эле өзүбүздүн эле арабызда калып атат. Мисалы райондор атуулугун берип атат. Райондун атуулу деген ушундай өзүнүн төш белгилерин берип атат. Булар коомдук, райондук деңгээлде. Ал эми биздин эми Жекшен Тагаев агайыбыз өзү бул жөнүндө ойлонбойт экен. Өзү мындай ток бейил, бир наамга жутунбаган. Мына азыр бир ыр менен эле наамга жетип аткандар бар. Бул агайыбыздын ушу эч нерсе бир наамы жок экенине биз өзүбүз ичибизден мындай кабатырланабыз. Ошол максатта адам болуп жашап өткөндөн өзүнүн эмгегинин акысын алса деген оюбуз бар. Анан ошол максатта ушул агайдын концертин уюштурсак, элге таанытсак, маданият көрүп турат. Бул кишинин канча обону бар, канчалаган кинолорго тартылган обондору бар. Ошолордун максатына жетип, ушул агайыбыз эле бир өзүнүн ушу максатына жетип бир наамын алса деген оюбузда ушу концерт уюштуруп, анан эми ушунун тегерегинде биздин эле шайыр апалар, сакалдуу апалар болбостон Жекшен Тагаев агайыбыз мына үнү өзүнүн жеке аткарууга мүмкүнчүлүгү бар кыздарды чогултуп атат. Агайыбыз биз ага күбө болуп, ошолордун жакшы аткаруусуна, деңгээлине күч кубат берип, өзүбүздүн акыл насаттарыбызды айтып атабыз. Жакшы. Ошол Жекшен агайды жөнүндө көп сөз болуп калды. Канча ырын ырдайсыздар? Эми бул Жекшен агайыбыз жетектеп аткандан кийин биздин репертуардагы 80% Жекшен Тагаевдин ырлары. Ошол Жекшен Тагаевдин ошо өзүнүн обону, өзүнүн көбүнчө ырлары дагы, сөзү дагы ушул агайдыкы. Ошол сыяктуу мына жеке сольный номер менен чыгып аткан кыздарыбыздын аткарган ырларынын баары Жекшен Тагаевдики. Мына келечекте ушуну бир кыргыздарыбызга тааныштырып, бир теле берүүлөрдөн берип, концертин уюштуруп, бир дагы кенен чөйрөдө тааныштырат деген ойдобуз. Буюрса, анда сиздер ошол Каракол жергесинен баштайт экенсиздер да. Агайдын, бирок агай өзү барбаса дагы, баягы чыкпайм десе дагы сиз сүйрөп эле алып чыгып аткан экенсиз кыйла да. Жакшы. Ошол ийгиликтер арта өссүн. Анда дагы бир ырыңыздар бар экен, аны да көрүп алалы. Колхоз багына
акыл сайрайжы бул ырлардын баардыгы тең чындыгында өзгөчөлөрдү алат экен. Ар бир апанын ошо Жекшен агай өзү койгондой окшойт, өзү даярдагандай окшойт. Апаларды кантип топтоп алгансыз негизи? Эми а дегенде топтогондо бир 5-6 айымды топтодук. Топтордомда ошо изилдеп, андан кийин эле ошо угуп, бири-биринен бири угуп отуруп эле аябай көп айым топтолуп кетти бир заматтын ичинде. Анан ошонун ичинен иргелип отургандан кийин ушу азыр 15 айым бар. Сиз да ырдайсызбы? Же ыр жазасызбы? Айылдагы мен деген апалардын баарынын шырдагын оюп берген адам болгон. Өтө сүрөтчү, өтө эме. Ошолордон мага да өтсө керек. Аккан арыктан согат. Ооба, анан менде да сүрөтчүлүк бар, кол өнөрчүлүк бар, ушу ырдаган өнөр бар, жаза койгон өнөрчүлүгүм да бар, жамакташтырган. Менде мындай адамда жизнерадостный деген мындай түшүнүк бар го эми орустарда. Мындай шайыр, күлкү, мындай жанакы куудулчулук сыяктуу мындай күлүп сүйлөгөн ошо сыяктын баары бар менде деп ойлойм. Анан ошол себептүү ушул группабыз түзүлүп калды. Жакшы. Сиздердин ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Оорубаңыздар дагы болсо, чоң ийгиликтерди багындыра бериңиздер. Чыгармачылык ийгилик. Урматтуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр күбө болгондой, бүгүнкү күндө атайын каракол айымдар тобу болду. Жалпы апалардын ушундай ырларына баардыгыбыз тең күбө болдук. Эгерде сиздер дагы биз менен байланышып, эфирге чыгам десеңиздер, экрандын астында телефон номерлери жазылып турат. Дагы көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар. Suzuki техникалык тейлөө станциясы автоунаалардын бардык түрүн оңдойт. Тейлөө борбору талапка жооп берген заманбап технологиялык шаймандар менен жабдылган. Унаанын коопсуздугу жана иштешине кепилдик берилет. Техникалык тейлөө станциясында тажрыйбалуу чеберлер кызмат көрсөтөт. Анда компьютердик диагностика, дөңгөлөк түздөө, унаанын кыймылдаткыч бөлүгүн оңдоо, малярдын жумуштары, унаа жуучу жай жана башкалар. Станциянын аймагында унаа тетиктерин саткан магазинде орун алган. Баалары базар баасынан жогору эмес. Дареге, Алмата көчөсү 291. Байланыш телефондору 0778 77 99 91 0705 77 99 91.